Салам кыздар, бүгүн ушундай өтө дамдуу болгон, жарылып бышкан шоколадный печенье жасайбыз. Кыздар жасап көрүңүздөр, даамы өтө сонун. Анда бисмиллах деп баштадык. Алгач бизге сахарная пудра, какао, эленген ун, сливочный масло, жумуртка, разрыхитель, ванилин, кичине туз керек болот. Алгач эленген унубузду салып, сахарная пудраны салып, какаону салып, туз, ванилин, разрыхительди салып, венчиктин жардамы менен жакшылап аралаштырып воздух киргизип алабыз. Андан соң сливочный маслону салып, жумуртканын бирөөсүн салып, колубуздун жардамы менен жумшак камыр жууруп алабыз. Андан соң жумурткабыздын экинчи бөлүгүн салып, жакшылап камыр жууруп алабыз. Биздин камырыбыз даяр болуп калды. Даяр болгон камырыбызды ошентип любой посудага салып, пищевой пленка менен жаап, холодильникке 20 мүнөттөй кое турасыздар. Биздин камырыбыз 20 мүнөттө холодильникте турду. Даяр болгон камырыбызды алып, бир кашыктан алып, колубуздун жардамы менен шарикче кылып жасап алабыз. Тоголоктоп шарик кылып жасап, ошондой сахарная пудрага малып туруп, духовканын листине тизип чыга беребиз. Духовканын листине пергаментный бумаганы деле коюп алсаңыздар болот. Андан соң пергаментный бумаганын үстүнө ушундай шарикчелериңиздерди тизип чыга бересиздер. Ошентип тизесиздер, өтө жабыштырбаңыздар. Ысып турган духовкада 200 градуста 15-20 мүнөттө бышырып аласыздар.